ошол жерден 18 соток жер алып абышка Кыргызстанга деп. Президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү менен жолугушууга эртелеп келген Светлана Жумадылова жердештерине юридикалык жардамдарын көрсөтөт. Учурда Кочкор районундагы айрым тургундардын сот жана прокуратура органдарындагы укуктарын коргоодо. Айтымда ага кайрылышкандардын 90% үлүш жана менчик жерлеринен ажырашкандар же аларды алышпай жүргөндөр. Анан жеке жарандар өздөрүнүн эч кандай дагы мүлктөрүнө толук кандуу ээ боло албай атышат. Ал эми Турпанова деген сонункан кирпич завод, менчик кирпич заводдун жерин калктуу конуш болбосо дагы айыл өкмөтү 7 гектар жерин ээлеп алып бербейт. Ушул кезде соттошуп атат. Турганбаева дегендин үйүн Ырыс Дөөлөт деген бай киши мен сендей болгон жесир аял менен жашабайм деп үйүн бузуп жерин тартып алып, ал кишинин да үйү ачылбай атат. Тротуардык жерден өткөн, бизге тоскоол болгон жок. Ал эми Жаңы Жол айылында жеке ишкерлик менен алектенген Азимкул Сыдыковдун колунда мыйзамда талап кылынган документтердин баарысы турса да, үй жайы бузулуу коркунучунда. Анткени жергиликтүү архитектура бөлүмдүүлөр анын ээлигиндегилер кызыл чектен чыгып кеткен деп эсептешет. Аргасы түгөнүп, айласы кеткенинде ал райондук прокуратурага кайрылган. Кочкор прокуратурасы текшерген, текшерип 25 жылга чейин жашай бересиз же. Бул азыр деген өкмөт ала калгал деген жок. Бул генплан деген 25 жылга чейин мындай расмий сунуш кылынган эле юридикалык документ деп айткан. Ал эми Кочкор айылындагы стадион жана кыш заводу чөлкөмүндөгү жер участкаларын талаш чейрек кылымдан бери токтобой келет. Буга ыза болгондор бийлик башталарды адилетсиздик айыпташса, ага жооп кылышкан алар бардыгы тиешелүү мыйзам актарына жараша чечилип жаткандарын билдиришет. Азыр ошо жогоруда ошо кирпич завод боюнча айтылып кетти. Илгери бул акционерлик общество болгон, завод иштеп келген. Акционерлик общество чачырагандан кийин жеке менчикке өтүп кеткен жер. Ошол жакта элдик тургундардын бир аз талашы бар. Бүгүнкү күндө административдик сотто тергөө болуп жатат. Чынында эле ушул иш-чарада белгилүү болгондой, Кочкор районунда бүлүк жана жер талашына байланыштуу 300дөй учур бар. Баарысы тең мамлекеттик каттоо жана укук коргоо мекемелерине арыз менен кайрылышкан. Бирок зарга акшап кайрылгандарга кайдыгер мамиледенби же териштүү аракеттердин чубактын ундай созулганданбы нааразычылыктар жетишерлик. Мындай жагымсыздык райондук администрациянын, айыл өкмөттөрдүн жана тиешелүү мекемелердин ортосунда мыйзам чегиндеги жалпы тил табуучулардын жоктугун айгинелейт. Бөлөкбай Шермбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Кочкор району.